Улуттук кыргыз күрөш спортун жайылтуу керек. Бул максатта Таласта жаштар арасында өлкө биринчилиги өткөрүлдү. Ага республика боюнча 150ге жакын жаш балбан катышты. Мелдешке Альянс Алтын компаниясы демөөрчү болуп колдоо көрсөттү. Эске салсак, бүгүнгө чейин улуттук күрөш боюнча өспүрүмдөр арасында өлкө деңгээлинде мелдеш уюштура элек болчу. Бул тууралуу Талас облусундагы Кыргыз күрөш федерациясынын президенти Насирдин Алымсеитов билдирди. Эң негизги максаты биздин улуттук кыргыз күрөшүн дүйнө жүзүнө жайылтуу болуп атат. Унутта калтырбай бизде болуп көрбөгөн, республикабызда болбогон жаш өспүрүмдөр арасындагы республикалык биринчилик болуп атат да. Биринчи жолу өтүп атат. Кудай буюрса азыр Талас областын баштап берип атабыз. Башка областтарда жылына салтка айлантып өтүп туруучу бир чоң мелдешке айланат деген чоң ишеничтебиз. Бул кыргыз күрөш былтыр Чебоксары шаарында Россия Федерациясында биринчи жолу дүйнөлүк чемпионат өткөн. Биздин азыр республикалык кыргыз күрөш федерациясынын президентинин чоң салымы бар. Дагы 10дон ашык мамлекетке ушу биздикиндей эле федерацияларды ачып, юстициядан каттатып, аябай кыргыз күрөшүн жайылтууга чоң салымын кошту. Жит облустагы жаш балбандарды Талас облусуна чогултуу сунушун Альянс Алтын компаниясы жактырган. Компания кыргыз күрөш менен машыккан балбандарды колдоо иретинде мелдешке 300 000 сом бөлүп берди. Кыргыз күрөш биринчи жолу өтүп атты. Өспүрүмдөр арасында бул жакшы өрөлгө Алымсеитов Насирдин федерациянын президенти жалпы агайларга рахмат. Ушундай кыргыз күрөшүнүн өнүгүшүндө жакшы бир демилге кылып, ушундай бир жакшы салым кошуп атканыңыздарга күчтүүлөр. Эскерте кетсек, кыргыз күрөш боюнча мелдешти биринчи жолу республикалык деңгээлде Талас облусу өткөрүп берди. Башкы максаты улуттук спорттун бул түрүн салтка айлантып, жылда үзбөй уюштуруп туруу. Демөөрчүлөрдүн жана уюштуруучулардын бул дембилгеси жергиликтүү бийлик да жактырып, ыраазычылык билдирди. Жайылтууга, мындан ары өнүктүүгө колдоого терең колдоп жаткан биздин Кыргыз күрөш федерациясынын жетекчилигине, ошондой эле Альянс Алтын компаниясына терең ыраазычылык билдирип, жылга уланышына биз тилектешпиз. Уюштуруу тобу демөөрчүлөрдүн колдоосу менен мыкты күрөшкөндөргө түрдүү сыйлыктарды тапшырды. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы Талас облусундагы спорттун бардык түрүнө каржылык колдоо көрсөтүп келүүдө. Бул колдоо биринчи жана акыркы эмес.